Ой, бул аны жүргүрү 100%. Тасмага түшүп калган бул жол кырсыгы 4-февраль күнү Ош-Баткен жолунун Кызылкыя шаарынан өткөн тилкесинде жүз берген. Мында 20 жаштагы баланы жолдун каршы тилкесинен Жигули маркасындагы унаа койдуруп кеткенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында жөө жүргүнчү ошол жерде жан берген. Мындан сырткары унаалардын кагылышы да күн сайын болуп турат дешет. 2000 население бар. Биздин тирикчилик, жашоо немебиз базар манаяктачы. Ушул жерден өтөт адамдарчы. Окуучулар окуйт, базарга барышат, иштегенде ошо бана жерден өтүш кыйын бизгечи. Өтө кыйын майта күндө дебесем 2 күндө бир авария болуп турат да. Мана 1 жылдын ичинде уже 2 адам өлдү, 2 адам өлдү. Бир кыз бойго жеткен кыз өттү, бир бойго жеткен бала өлдү. Мана кече өлдү, бир 2 болду. Жолдан өтүп атканда машина жүрүп кеткен. Биз жолдан өттү, биз 1 метр калганда уже изип кеткен. 63 жаштагы Мамаюсуп Жээналиевдин кызы да жол кырсыгынан каза болгон. Жумуштан үйүнө кайткан кыз жолдон өтүп бара жатканда унаа койдуруп кеткен экен. Бул жолдон өткөн сайын Мамаюсуп Жээналиевге 1 жыл мурдагы кайгылуу окуя азыр эле болгондой элестеп турат. Учурунда жол белгилери коюлуп, айдоочу эрежени сактаганда кызым тирүү болмок беле дейт. Бул жерде былтыр менен кызым уруп кеткен. Бойго жеткен кызымда машина сүрүп кеткенде жол эрежесин сакташпайт. 40-та жүрө турганда булар 100дө жүрөбү, ким билет алтын. А мына светофор жок. Мажда хотя бы 3 минут токтосам адам өтүп кетет да. Пешеходчу зебра. Жок, зебра деген жок. Жолду жолду куруп мына чызыгын линиясын кең кылды аны эми. Сонда жок ада. 1 жылга жакындап калды линиясын курганы. Бул жерде эч кандай белги жок, зебра жок. Канча адам өтүп кетти бу жерде, машина уруп кетип. Анан мына светофорду коебуз деп 1 ай болду, мына стойкасын коюп койгонуга 1 айдан бери койбойт. Эч кимдин иши жок муну. Мен билбедим энди кимге каяка кайрылабыз. Муну кандай жолун табыш керек. Шаардын четиндеги Акбулак конушунун көпчүлүк тургундары жолдун дал ушул тилкесинен кесип өтүүгө аргасыз. Турмуш тиричилиги шаардагы базар, мекеме ишканалар менен тыгыз байланышта. Окуучулар да мектепке ушул жолдон катташат. Айрым ата-энелер жолдун кооптуулугунан балдарын айылдагы мектепке которгонго да аргасыз болушканын айтышууда. Бардыгына шаарда окугандары бар. Ошолорду мен бүгүннөн баштап токтоттум. Окууга барбайсың. Өзүнүн совхозго бар. Оякка барыш киланжы жок. Чоң жолдон өтүшкө жок. Мана Кудайга шүгүр сүйүндүк эде. 1 жыл болуп калды. Неме курдук эде, курган мана стойкаларын, светофордун. Жок мана. Ал светофордун зымы жокмуш. Бул туура эмес да, туурабы? Узым деген неме деген нерсе бу? Тургундар бул көйгөй боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылышкан. Жол чырак орнотуу үчүн жыл башында темир түркүк коюлган. Ошол бойдон кайра иштер токтоп турат. Шаардык мэрияда чоң жолдогу көйгөй көңүл чордонунда турганын билдирди. Ушул жылы тиешелүү жактар тарабынан бардык коопсуздук чаралары аткарылат дейт. Светофор, ошондой эле жол белгилерин коюу максатында биз Минтранспортко кайрылуу жасаганбыз. Ошондой эле куруучу компанияларга да бир топ кат менен кайрылганбыз. Бирок азыркы мына министр, жол транспорт министринин каты дагы акыркы биз 2022 жылы ноябрда бергенбиз. Январь айында бизге жооп келип атат. 23-жылга ушул светофорлорду, жол белгилерини, зебралардын толук кандуу бүтүрүп ишке ашырып беребиз дейт. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы облус аймагында 276 жол кырсыгы катталган. Мындан 40-ка жакын адам каза болуп, 453 адам ар кандай жараат алышкан. Жол кырсыктарынын негизги себептери катары айдоочулардын жол эрежелерин сактабагандыгы айтылып келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.